Ала тоодо акыркы кабарлардын жыйынтыктоочу маалы студияда Гүлжан Кулманбетова. Саламатсыздарбы. Калп кабар айткан катуу жазага кабылат. Бүгүн таң эрте Бишкекте дагы 10дон ашык мектепке 3 жогорку окуу жайга бомба коюлгандыгы боюнча маалымат тараган. Мындай кабар бул айда 3-чү ирет кайталанды. Санарип калк саламаттыгына. Кыргызстандыктар эми каалаган поликлиникага каттала алат. Кайсыл аймакта турганына карабай онлайн катталса болот. Кезек кыскарып тейлөө тездейт. Калкты тейлөө борборлорунда узун кезекти азайтуу үчүн жаңы формат сыналып жатат. Тейлөө борборлоруна кошумча операторлор тартылды. Бүгүн таң эрте Бишкекте дагы 10дон ашык мектепке бомба коюлганы боюнча маалымат тарады. Мектептерден тышкары 3 жогорку окуу жайынын электрондук дарегине дал ушул өңүттөгү каттар келген. Мындан улам окуучулар, студенттер эвакуацияланып, сабактар үзгүлтүккө учурады. Мындай көрүнүш бир ай ичинде ушуну менен 3-чү ирет кайталанды. Коопсуздук кеңешинин катчысы Марат Иманкулов тынчсызданууга негиз жок экендигин, мындай билдирүү тараткандар кармалып, жазасын алаарын билдирди. Бишкек мамлекеттик университетинин имаратында жардыруучу зат коюлгандыгы тууралуу маалымат окуу жайдын электрондук почтасына эртең мененки саат 9-дан 53 мүнөт өткөндө келип түшкөн. Дароо жетекчилик милиция кызматкерлерине кабарлап, тартип сакчылар жерине 5 мүнөттө эле келип калышкан. Имарат курчоого алынып, мында окуган студенттер жана иштеген мугалимдер эвакуацияланды. Жалпысынан 6000 киши имараттан чыгарылган. Окуу жайдын кызматкерлеринин айтымында электрондук дарекке келген катта автор зордук зомлукту сүрөттөгөн өтө жагымсыз мүнөздөгү текстти кошо жөнөткөн. Катта биринчи орунда эле турганы бул биздин мекемебизде бомба тууралуу. Анан алдында кичинекей сап сөздөр жазылыптыр. Сөздөр аябай туура эмес сөздөр. Кичинекей баланы кысаптап аткан жөнүндө. Эми ал боюнча мен уже айтпай эле коеюн. Аны менен өзүбүздүн биздин укук коргоо органдарыбыз иштешет. Мындай өңүттөгү кат Жусуп Аласагын атындагы Кыргыз Улуттук университетине жана Борбордук Азиядагы Америка университетинин расмий электрондук даректерине келген. Мында да имараттар курчоого алынган. Бизде экинчи пара болуп жаткан, англис тил сабагы болчу, биз тапшырмаларды айтып берип жатканбыз. Анан бизге ошол бии күн менен эвакуация болуп жатат, эшикке чыккыла деп звонокта басып, бизди чакырышты. Биз чыга баштадык, эшикке чыктык. Анан биздин эжебиз чакырып, университет жака барбагыла, кирбегиле деп айтты. Ушул жакта туруп тургула пока что деп айтты. Мындай бир аз бул жакта туруп тургула деп айтты. Анан биз бул жакта турганыбызда эжелерибиз бизге WhatsApp аркылуу жазышты, үйүңөргө кете бергиле депчи. Да, нам сказали по сигнализации, что происходит пожарная эвакуация, что нам нужно выйти отсюда быстро. Потом вышли. Оставив все свои вещи, ничего с собой не брали. Сейчас как стоим, ждем пока. Надеемся, что бомбы нет. Бомба коюлганы тууралуу маалымат Жүзеки кызматынын эртең менен 8дер чамасында түшкөн. Биринчи болуп кат номер 51 мектеп гимназиясынын электрондук почтасына келген. 2 сааттын ичинде эле андай коркутуулар 10дон ашык билим берүү мекемесине түшкөн. Мындан улам класстардан эч ким калтырылбай сыртка чыгарылып, сабактар үзгүлтүккө учураган. Балдар дароо үйлөрүнө жиберилген. Жерине келген укук коргоо органдарынын кызматкерлери жана куткаруучулар күчөтүлгөн режимде иш алып барышты. Атайын кинологдору жүрүштү. Коркутуунун мазмуну окшош. Бирде аккаунттан келген айтылды. Анын үстүнөн учурда укук коргоо органдары иштеп жатат. Эскерте кетсек, мындай билдирүүлөр биринчи жолу болуп жаткан жок. Апрель айында эле 3-чү жолу кайталанышы. Мурда дагы бир эле учурда бир канча мекемеге маалымат түшкөн. Бактыга жараша эч кандай жарылуучу зат табылган эмес. Көптөр жана хулигандык кылып, жаш балдар кээ бирде жана окуу процессин бузуп коюу максатында өздөрү кечип калып, тамаша иретинде жазагандар көп болгон. Аларды табылат. Кээ бир эгерде мында кандайдыр бир күчтөр атайын улам элди коркутабыз десе, андайга жол бербейбиз. Элди коркута тургандай кырдаал жок. Бирок дүйнөдө негизи кырдаал абдан курч, ошонун ичинен региондо да курч. Биздин кошуна жаткан мына Афганистан билесиң, аякта террористтик экстремист уюмдардын жандануусу байкап атабыз биз, бирок алар түз азыр ошол иштерин жасап атат дегенден мен алысмын. Парламентке барып маалымат берген УКМКнын өкүлү Айбек Шаменов билдирүүлөр чет өлкөдөн келип жатканын, ошондуктан алар колго түшүрүлө электигин билдирген. Кат жөнөтүлгөн аккаунттар Украина жана Орусиянын аймактарында катталганын айткан. Өз кезегинде ата-энелер мындай көрүнүшкө тынчсызданышууда. Балдардын коопсуздугун камсыз кылууну бийликтен суранып жатышат. Жөнөкөй эле зонок эмес, мунун артында көптөгөн чыгымдар турат, моралдык чыгымдар турат,
психологический жактары бар, анан материалдык да түздөн чыгымдар бар. Канча деген күчтөр ошол жака тартылып атат. Ошондон биз абайласак. Анан бирок эгерде улам менен улам элди коркутуп алабыз, үркүтөбүз, чочутабыз деген максатта кыла турган күчтөр боло турганда аны табабыз аны. Жакында биздин укук органдар барын чыгат. Биздин техникалык мүмкүнчүлүк барга укук органдарда. Укук коргоо органдары жалган маалымат тараткандар жазага тартылаарын эскертишүүдө. Бери дегенде эле 5 жылга чейин эркинен ажыратуу каралган. Рахат Жанубекова, Умар Малашев, Бекжан Туктосонов, Ала Тоо 24. Башка кабарлардан кыргызстандыктар эми каалаган поликлиникага кайрыла алышат. Кайсыл аймакта каттоодо турганына карабай онлайн жазылсаңыз болот. Үй бүлөлүк дарыгерлер борборуна карата жаңы тартип аймактык принципти жокко чыгарат. Ички миграциядан улам борбор шаарда же башка аймакта убактылуу жашап, иштеп, окуп жүргөндөрдү эмканалар каттоосу жок болгонуна карап кабыл албайт. Кабыл алса дагы жашаган жеринен маалымат талап кылып, келишимдин негизинде карап дарылап келишкен. Саламаттыкты сактоо министрлиги мындай бюрократияны жок кылуу үчүн жаңы чечим кабыл алды. Ал баштапкы медициналык жардамды алуудагы аймактык каттоо принцибин жокко чыгарат. Система азыр жарым-жартылай автоматтык тартипте иштеп жатат. Азыркы убакта иштетилген маалыматтык системада пациент өзү поликлиникага келиш керек. Поликлиника аркылуу алар 3 документ берет. Ошо кагаз түрүндө бул документтерди кол коет документтерге. Андан кийин бизде бир маалыматтык система бар, база данных приписанное население деген. Ошол жерге биздин кызматкерлерибиз ошо каттайт да. Всё автоматически уже пациент. Бул жерде эгерде деген бир маселе бар. Эгерде жарандын санариптик кол тамгасы болсо, анын поликлиникага келишинин кереги жок. Автоматташкан тутум жарандын макулдугун онлайн эле алат. Ал кийинки айдан баштап иштейт. Түндүк деген госучреждение бар. Алар менен биз жаңы сервисти түзгөнгө аракет кылабыз. Мисал үчүн пациент эгерде санарип кол тамгасы бар болсо, ошо порталга кирип каттоодон өтсө, идентификациянан өтсө, ал пациент поликлиниканы тандайт. Автоматтык түрдө портал ичинде 3 санарип документ түзүлөт. Ошол документтер берилгенден кийин биздин маалыматтык системага автоматтык түрдө бул пациент уже жаңы поликлиникага катталат. Мындай санарип чечим бир чети бюрократияны азайтса, экинчиден акысыз медициналык жардам алууну жакшыртат, үчүнчүдөн коррупциялык тобокелчилик азаят. Анткени жарандын каттоосунун жок экенин шылтоо кылып, ар кандай схемалар иштеши мүмкүн эле. Условно, бишкекчанин переезжает в Ош. Шарттуу түрдө айталы, Бишкектин тургуну Ошко көчүп барды дейли. Ал каалаган поликлиникага каттоого тура алат. Санарип кол тамгасы болсо үйүнөн чыкпай эле катталат. Санарип кол тамга калкты тейлөө борборлорунда акысыз берилүүдө. Дагы бир маселе бар бул жерде. Бир кварталда бир эле жолу минтип каттоого тура аласыз же каттоону алмаштыра аласыз. Министрликтен билдиришкендей, система ушу тапта толук даярдалып бүттү. Жакында үй бүлөлүк медициналык борборлордун дарыгерлери, медайымдары жаңы тутумдун иши жана аны колдонуу боюнча окуудан өтүшөт. Амантур Шергазиев, Нуркамил Асанов, Ала Тоо 24. Калкты тейлөө борборлорунда узун кезекти азайтуу үчүн жаңы формат сыналып жатат. Адистер аны фронт жана бэк офис деп атап коюшкан. Ага ылайык тейлөө борборлоруна кошумча операторлор тартылды. Сыналып жаткан пилоттук долбоорго ылайык эми калкты тейлөө борборлорунун адистерине өлкө жарандыгына кирүү, чыгуу, жашаган дареги боюнча каттоо, чет элдиктерди каттоо, жашап турууга уруксатты тарифдөө сыяктуу маалыматтын 42 түрүн берүүгө укук берилди. Буга чейин жарандыкты, даректи жана чет элдик жарандарды каттоо боюнча документтер кабыл алынган эмес. 17 апрелден баштап запуск эткенде уже 12 миңден көп услуганы уже операторлор берип салышты. Это за короткий жана утвержденный биздин график боюнча 5-3 мүнөттүн ичинде берилген услугалар. Бүт ошол 44 мамлекеттик кызматты бүгүнкү күндө көрсөтүп жатышат. Бүт баары автоматташтырылган, санариптештирилген. Жанагы прием оплаты дагы аны любой электронный кошелек болобу жана касса банктарга турбай очередте, кандай электрондук капчыктар болсо ошону менен баарын төлөп кете алат.
Front офис жана бек офис форматынын өзгөчөлүгү кызмат көрсөтүүлөрдүн сапатын жакшыртуу, документтерди кабыл алууда жана чечим чыгарууда кошумча көзөмөл жүргүзүү, коррупциялык тобокелдиктерди жоюу жана кезек күтүүгө кеткен убакытты азайтуу. Мисалы, паспорт алуу же алмаштырууда документтерди толтурууга кеткен оператордун кызмат көрсөтүүсүнүн орточо убактысы 6 мүнөттү түзөт дешти. Паспорт өзгөртөйүн дегем, анан пропискага балдарымы отургузайын дегем. Ошо. Канча убакыттан бери бересиз? 1,5 келгем, очередь бат эле жетти. Пин 2 документ болуп калыптыр да. Ошондон кийин. Канча убакыттан бери турасыз? Канча болду? Көп эле болуп калды. Мындан сырткары социалдык фонд, кадастр коргоо министрлигинин маалыматтары калкты тейлөө борборлорунда берилип жатат. Бирок иш азырынча бирдей ыргакта жүрө элек. Буга мисал, бул жарандар жакынынын өлгөндүгү тууралуу маалымат алууга келген, бирок аларга 14 күндөн кийин келгиле деген жооп айтылган. Айтсак, акысыз маалымат 14 күндө берилет, эгерде шашылыш болсо, кассага тыйынын төлөп 3 күндө алса болот. Не знают на ресепшене, все проблемы не знают. Потом наверху тоже она нас опять сюда отправляет, просто нас гоняют. Вот и все, я считаю. Каза болгон боюнча 40 мүнөт мурун келиптир. Булар буга чейин өздөрү уже бизде еще делегирование деген бар. Вот сондун аздыгынан Кыргызстанга 154 айыл өкмөтүнө ушу функциянын делегированиясын бергенбиз. 7 основной функция. То есть бүгүнкү керек паспорт, ЗАГС, свидетельство о смерти. Булар өздөрүнүн алып, эми форма 08-га келиптир, кайдан алабыз деп сурап атат. Бул ыкма алгачкы жолу киргизилип жаткандыктан техникалык мүчүлүштүктөр болот дешти. Операторлор башка мамлекеттик органдан керектүү маалыматты онлайн алышат. Тутумга бир эле учурда миңдеген колдонуучу туташкандыктан түрдүү техникалык токтоолор катталат. Пилоттук формат Бишкектин Свердлов, Чүй облусунун Аламүдүн району, Каракол, Ош, Баткен, Шопоков шаарларында жана Кочкор менен Сузак райондорундагы калкты тейлөө борборлорунда сыналып жатат. Анын кемчиликтери аныкталып, кошумча чаралар көрүлмөкчү. Сайфудин Мурзаев, Эсен Турабукеев, Чыңгыз Жумагулов, Алмаз Нурманбетов, Ала Тоо 24. Социалдык контракт долбоору дагы улантылып, жалпысынан 10 миңдей аз камсыз үй бүлөнү камтуу болжонууда. Кечээ күнү президент Садыр Жапаров Чүй облусундагы бир топ үй бүлөлөргө күтүүсүз барып, ишкерчилик кылууга бөлүнгөн каражаттын кандай жумшалып жатканынан жеке өзү кабар алды. Aldım bizi. Siz mi hocayın? Ama ben azı gelip de что-то Жапаров keçide yetti. Көп başta geldi de böyle koymayın mı? Кечээ президент Садыр Жапаровду үйүнүн алдынан көргөндөрдүн көпчүлүгү бир чети таң калса, кээ бири шашкалактап да кетти. Себеби мурда президент келет дегенде бир апта мурда көчөлөр тазаланып, дарактар акталып, сүйлөй тургандар даярдалып, эшик алдылары шыпырылчу. Мамлекет башчысы эч нерседен кабары жок. Күнүмдүк жашоосу менен алек болуп отурган үй бүлөлөргө барып, бетме-бет сүйлөшүп кабар алды. Алардын баары социалдык контракт программасынын негизинде 100 000 сомдон алгандар. Каражат аз камсыз болгон үй бүлөлөргө чакан ишкерчилик ачууга көмөк катары мамлекет тарабынан кайтарымсыз берилген. Азыр бүткөн да аны алып кетмек азыр. Ичке балдар. Өзүңүз тигесизби муну? Мен өзүм тигем. Аттиге жана орурлук кызым болсо, айырлыкторду өткөрүп берет ал. Машина ütүп алган байкен. Ана. Келиңиз мен ачып. Ütмен операция болуп калып. İştemeye kaldı ona. Жок азыр. Бул жумада иштеп атканбыз. Kança tavasız ayına ошондо? 20дан ашат. 20 000ден ашып таап аласыз. Мамлекет башчысы Чүй облусундагы бир катар үй бүлөлөрдү кыдырып, бөлүнгөн каражаттын кандай пайдаланылып жатканын жеке өзү ийне жебине чейин сурап жатты. Бир тобу кийим тигүүчү машина алып, тикмечилик жаатында чакан бизнесинде түптөп алышыптыр. Батыл киришкендери айына 100 000 сомго чейин таап жатканын айтканда, мамлекет башчысы ыраазы болду. Şimdi jardan boldu mu bunday? Oldu, şöyle. Şükür. Kança payda taap atasınlar ошондо ayına? Ayına hazır yakında ne yapıyoruz? 100 000'e yakın taapsın. Ha, jakşı eкен da. Günütünüzde işlep, zakazlardı alıp 100 000 son уже taap kaldılar. Ha, burada tapçı emessiniz işte. Yok, burada tapçı emess. Aleyküm selam. Kandayсың арай? Жакшы мы? Үйдүн эсесизби кожоюн? Ооба. Öyle. Atın kim? Ya Bilal. Oy молодец. Bilal Azamат.
Ошол эле мамлекет берген каражатка уй, торпок, кой, тоок алган үй бүлөлөр да бар. Бири күнүнө сүтүн саап сатса, экинчиси бир бодобашты 2 кылганга жетишкен. Президент айрымдарына малды кантип багуу керектиги тууралуу кеңештери менен да бөлүштү. Мынтип короодо турбаш керек да. Күндүз кечке жайылса семиз болот. Коюлар батыраак чоңоёт. Батыраак бирделет, еттенет, батыраак. Күндүз кечке жайыш керек да. 2 литр жарман алып, bir токошту алып, өзүңүз барып, ушуну менен жан багып аткандай күндүз кечке жайгыла да. Жакын эле жайып жер. Ушул полага айдалбай. Арып ошол жерде айдалбаган жерлерге, бактардын түбүнө, суунун жээктерине жаймайсыңбы? Алмабыш озума түш деп эле жата бербеш керек да. Иштеш керек, караш керек буларды. Кой мынтип камап койбогула. Чыгаргыла да, бул мал деген жайылып жүрүш керек. Белгилей кетсек, соцконтракт долбоорунун алкагында 2022-жылы 2800 үй бүлөгө 100 000 сомдон берилген. Быйыл бул көрсөткүч 8 000ге жетти. Алдыда жалпысынан 100 000дей аз камсыз болгон үй бүлөнү камтуу пландалууда. Акмарал Сабатар, Эсен Турабыкеев, Алатоо 24. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Ташкентте. Министрлер кабинетинин башчысы эртең 27 апрелде Өзбекстандан президенти Шавкат Мирзиёевдин катышуусунда өтүүчү жана дүйнөнүн 70тен ашуун өлкөсүнүн 2500 өкүлүн чогулткан экинчи Ташкент эл аралык инвестициялык форумунун ишине катышат. Акылбек Жапаров Өзбекстандын премьер-министри Абдулла Арипов жана президенттин администрациясынын жетекчиси Сардор Омурзаков менен жолугушат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер түз эфирдеги Алатоо маалымат программасын көрүп жатасыздар. Эми программабыздын мындан аркы мазмуну менен таанышып алыңыздар. Көлдүн тазалыгына көз жумбайлы. Ысык көлдү эс алуу жайларындагы саркынды суу тазалоочу курулмалар талаптагыдай эмес. Президенттин администрациясынын көзөмөлдөө башкармалыгынын күтүүсүз текшерүүсүнөн кийин гана аракеттер көрүлө баштаган. Акыл жаштан, асыл таштан. Ошто жаштар форуму өттү. Мамлекеттик катчы Сүйүнбек Касманбетов үй бүлөлүк тарбия, улуттук нарк насил, жаштардын коомдогу орду туурасында ойлорун айтты. Театр терең тарбия берет. Султан Ибраимов атындагы Ош улуттук драма театры Бишкекте Кулан спектаклин тартуулады. Көрүүчүлөр театр маданиятын өнүктүрүү зарылдыгын айтууда. Жайкы туристтик сезондун башталарына 1 айдай эле убакыт калды. Бирок туристтердин басымдуу бөлүгү барчы ысык көлдү эс алуу жайларындагы саркынды суу тазалоочу курулмалары көңүл жылытаарлык эмес. Алардын 800-дөйүндө мындай тутум таптакыр эле жок. Мунун кесепетинен алар алдыдагы эс алуу мезгилинде иштебей калышы толук ыктымал. Буга чейин өлкө башчысы тазалоочу курулмалары жок пансионаттардын эс алуу жайларынын иштешине тыюу салуу боюнча жарлыкка кол коюп, анын аткарылышын дыккат көзөмөлдөөнү тапшырган болчу. Учурда абал кандай? Кабарчыбыздын материалында. Ысык көл районундагы чоң өрүктү айылына кышы жай эдебей эс алуучулар көп барат. Мында жер алдынан чыккан ысык сууга кардар чакырып бассейн иштеткен керемет суу жана дельфин эс алуу жайлары бар. Алардан чыккан саркынды суулар көлгө куюлат. Көзөмөлдөчү мекеменин өкүлдөрү болсо буга чейин суудан анализдер алынганын, баары жайында экенине ишендиришкени менен иш жүзүндө эс алуу жайларынын бирөөндө гана тазалоочу курулмасы бар экени маалым болду. Бул азыр биз жерден келдик, биз азыр бир короодон чыктык го. Ошонун бирөөнүн гана курулмасы бар. Ысык суунун жанында бирөөнүн эле тазалоочу курулмасы бар. Калганында жок. Септик менен. Но бирок септик жанагындай сиздер айткандай сууга кошулуп көлгө куюп атат деген эч кандай эме жок бул жерде. Анализ алынган, эми анализдин жыйынтыгы баягы нормадан ашкан эмес да, норма эле болгон да бул. Вот эти арыктарды вот кирсү. Дал ушул өңдүү көрүнүштөрдү жоюп, ысык көлдүн экологиясын сактоо жана жакшыртуу боюнча зарыл чараларды көрүү боюнча жаратылыш ресурстары министрлигине, ысык көл облусунун жергиликтүү бийлик органдарына тапшырмалар берилип, бир нече жолу эскертүүлөр дагы болгонуна карабастан натыйжалуу иш аракеттер жүргөн эмес. Президенттин администрациясынын контролдоо башкармалыгынын күтүүсүз текшерүү иштеринен кийин гана аталган органдар тарабынан иш аракеттер көрүлө баштаган. Көлдүн жээгине жакын жайгашкан эс алуу жайларынын айланасы учурда да тазалык нормаларына жооп бербейт. Анан калса ага катар балык өстүргөн чарба да орун алган. 1 жылдан бери иштеп жаткан бул чарбадагы балыктар көлгө куюла турган сууда өстүрүлөт. Буга таптакыр уруксаат жок.
жаратылыш ресурстар министрлигинин өкүлү карабайсызбы кандай акыбалда турат? Айыл өкмөт карабайсызбы? Түздөн түз кир суу бияка мына бияка агып. Муну анализин көрүп турган айтыш керек да. Бул жолу да жарылыктын аткарылышы боюнча жеринде күтүүсүз текшерүү иштери жүрдү. Иштин аксашына жол берген мамлекеттик органдарга карата тийиштүү чараларды көрүү боюнча өлкө жетекчилигине сунуштар берилет. Дал ушул өңдүү көзөмөлсүз иш-аракеттер Ысык көлдүн негизги көйгөйү болуп турат. Алсак облус боюнча 1127 эс алуу жайы болсо, алардын дээрлик 800дөйүндө саркындуу сууларды тазалоочу курулмалар жок. Бул эң ириди көлдүн экологиясына олуттуу зыян алып келүүдө. Эми эс алуу жайларынын 126 саркындуу суу тазалоочу бар. Ал эмес 160 болсо, жанагындай жакын жайгашкан борбордук канализациялар кошулган эс алуу жайлар бар да. Ал эми такыр жок кошулбаган септик менен дагы башка жолдор менен турган 841 дагы эс алуу жайында жок. Биз ошолорго жанагы тур сезонго, жайкы сезонго даярдык боюнча бүгүнкү указга ылайык жанагы паспорт берүү маселеси каралган. Бүгүнкү күндө биздин министрлик тарабынан иштелип чыгып, министрликтер менен макулдашуулар бүтүп, азыр өкмөткө киргиздик. Эс алуу жайларына таандык 126 саркындуу сууларды тазалоочу жайлардын абалы дагы көңүл жылытпайт. Союз мезгилинде курулган жайлардын айрымдары таланып тонолуп кетсе, кээ бирлери өзүнүн кубаттуулугунан ашыкча күч менен иштеп келет. Ушундай эле жагдай Алтын кум пансионатына да таандык. Мияктын иштеши аябай эле начар да. Бул азыркы неме менен айтканда бул тазаланчу неме хотя бы бир 80-90%ке тазалаш керек болчу. Бул азыр бир 10-15 эле процентке тазаласа тазалайт, тазалабаса жок. Өзүн кайра кандай кирсе, ошондой эле суусун кайра сброско чыгарат да. Ошонун тушунан көлгө барып, көлдө сууну алып чыктаса, кадимкидей эле суу сийдик болуп чыгат да. Суунун өңү да өзгөрүп атат. Ушуну канча жолу айттык, телевидениеден өткөндө да келген, былтыр да келген, ушул эч кандай өзгөрүү болбой эле да. Ушул эле пансионат жетекчиси менен сүйлөшкөн учурда 200 000 долларга жакын КНСке акча каражаты сарпталат экен. Биз козур расчет болсок, мамлекеттен мындайча айтканда кепилдик болбой аткандыгына байланыштуу биз ал акчаны кайдан алып салабыз деген маселелер турат да бул жердечи. Элдин көбү мамлекет биринчи өзүнүкүн оңдосун, андан кийин жеке ишкерлерге биз барабыз, угабыз, мамлекетти колдойбуз деген эле ойдо да. Президент Садыр Жапаров Ысык көлдүн экологиясын сактоо боюнча кечиктирилгес чаралар жөнүндө жарлыкка кол койгон. Жарлыкта тазалоочу курулмалары жок пансионаттардын эс алуу жайларынын иштешине тыюу салынат. Ошо указдын аткарылышы боюнча бүт тиешелүү милдеттенмелер, указы менен тааныштыруу боюнча милдеттенмелер ар бир эс алуу жайдын жетекчилерине жеткирилди. Под роспись бүгүнкү күндө ар бирөө тааныш. Саркынды суулары жок эс алуучу жайлар тилекке каршы бирөөдө администрацияга кайрылып келе элек. Айта кетсек, президенттин жарлыгы чыккандан тарта 14 жаңы саркынды сууларды тазалоочу жайы курулган. Тазалоочу курулмаларды салууда жаңы технологиялар менен куруу жагы каралып, 8 компаниянын өкүлдөрү менен сүйлөшүүлөр жүргүзүлгөн. Бирок адистердин айтымында алар менен иштешүүгө кызыктар эс алуу жайлары жок эсе. Мындан сырткары облуста дүйнөлүк банк каржылай турган Балыкчы, Чолпон Ата жана Каракол шаарларына ири тазалоочу курулмаларды куруу долбоору ишке кирген. Балыкчы шаарындагы курулма жылдын соңуна чейин эксплуатацияга берилет. Ал эми Чолпон Ата шаарында жер аныктоо иштери жүрүүдө. Долбоор ийгиликтүү ишке ашса 2026 жылы пайдаланууга берилип калат. Ал эми алдын ала эскертүүлөргө карабастан саркындуу суу тотумун жөнгө салбаган эс алуу жайларынын быйылкы туристтик мезгилде иштөөсүнө уруксат жок. Гүлбарчын Молдоева, Асылбек Касьянов, Ала Тоо 24, Ысык көл облусу. Сары өзөндүн дагы 3000 жашоочусу эми ишенимдүү жана экологиялык энергия булагына ээ болушту. Буга чейин Лебединовка айыл өкмөтүнө караштуу 3 конуш толук газга өтсө, бул ирет көгүлтүр от Кырман конушуна жетти. Аламжын районундагы Кырман конушунун тургундары бул күндө айыл түптөлгөн күндөн тарта күтүшкөн. Жаңыдан отурукташа баштаган мезгилде суу, электр энергия жада калса жолу жок болгон конуш эми минтип көптөн күткөн көгүлтүр от менен камсыздалды.
Мавлян Ахмедов ушуну менен көмүр кампасын жыйнаштырып биротоло жапты. Кышкы чилдеде улам эшикке чыгып чакалап ташыганда айтпаганда дагы конуштун баары отун көмүр жаккандыктан аба булганып жатканын сезип эле келген. Газ кирет дегенде эле от жагуучу бөлмөгө көгүлтүрөт жылытуучу экинчи мешти орнотуп койгон. Бул эми жаңы котел. Газовый котелда мындай немелер болбойт. Бул газовый котелда экологически чистый болот, таза болот. Анан бир жактарга мисалы кетип калган чакта деле үйдө бул система тоңуп калат деген ойлор болбойт. Бул системада иштей берет, газ постоянно иштесе аябай көп ыңгайлуу. Газ куурларын орнотуу иши 2 этапта жүрүп, алгач долбоорлоо, изилдөө, андан кийин гана курулуш монтаждоо иштери жүзөгө ашты. Натыйжада Газпром Кыргызстан тарабынан Кырманда жалпысынан 17,5 чакырым газ бөлүштүрүүчү тармак курулган. Муну менен аймактын 3000ден ашуун тургуну жаратылыш газына туташууга мүмкүнчүлүк алды. Жалпы Кырман конушунда 668 турак жай бар, 3000ден ашуун жашоочулар бар. Бүгүнкү күндө күнүмдүк колдонууга жана жылуулук системасына кошконго жалпы кошулду. Калгандары да азыр өзүлөрүнүн очередтерин күтүп атышат. Бардыгы заявкаларын беришкен. Жарым жыл мурда газ киргизүү башталганда эле Айнагүл Жаңыбаева үйдүн жылытуу тутумун толук газ өткөргөн. Эми минтип көгүлтүр от үстүнө казан асып, электр чайникке чай койгонду токтотту. Бир чети газ колдонуу таза болсо, экинчи жагынан электр кубатына дагы үнөм болот дейт. Газ баллон менен не кылчубуз, анан электрический болчу. Кыйналчубуз да. Конок келген кезде газыбыз бүтүп калчу, же свет өчүп калчу. Мынакей жыргап эле калдык, Кудай буйруса. Ушундай эле болуп турса, ушул боюнча эле кетсе, Кыргызстаныбыз элге жеңилдик болуп атат. Газпром Кыргызстан компаниясы ишкердүүлүгүн жүргүзө баштагандан бери 42 турак жай конушу газдаштырылды. Алардын 28-и Бишкекте жайгашкан. Ошону менен 250 миңден ашык адам жаратылыш газына кошулуп, көгүлтүр от менен камсыз болду. Жаңы конуштарды жигердүү газдаштыруудан тышкары 2016 жылдан бери компания республиканын газ инфратүзүмүн реконструкциялоо жана модернизациялоо боюнча ири инвестициялык программасын ишке ашырып келет. Бул тармакка жумшалган инвестициялардын көлөмү 30 миллиард сомдон ашты. Газпром Кыргызстан не только обеспечивает бесперебойную подачу газа. Газпром Кыргызстан жарандарыбыздын ыңгайлуулугу менен жайлуулугуна жана негизги ден соолугуна кам көрүүгө дайым кубанычта. Ошондуктан биз ушундай активдүү темпте иштеп жатабыз. Биз 1100 чакырымдан ашык газ бөлүштүрүүчү тармак курууга жетише алдык. Ошондо дээрлик 260 миң адам жаратылыш газына ээ болду. Мындан арыда жыл сайын 150-200 чакырымдан куруп турабыз. Бүгүнкү күндө өлкөнү газдаштыруу деңгээли 38% түзөт. 2030 жылга чейин Газпром Кыргызстан бул көрсөткүчтү 60%га жеткирүүнү пландоодо. Жыл аягына чейин Бишкек менен Чүй облусунун дагы 10 калктуу конушу газ менен камсыз болот. Айжан Омолдошова, Раскелди Көкүлбеков, Ала Тоо 24. Ош облусундагы жаштардын өтүнүчү менен мамлекеттик катчы Сүйүнбек Касмамбетов Кыргыз наркындагы жаштардын орду аттуу форумга катышты. Мамлекеттик катчы келечектеги куруучулар менен үй-бүлөлүк тарбия, улуттук нарк насил, сөздүн күчү, жаштардын коомдогу орду туурасында комоктуу ойлор менен бөлүштү. Мамлекеттик катчы өз сөзүндө бала тарбиялоодо кыргыздын абалдан келе жаткан үрп адаты, абийир, ар намысы сыяктуу азыркыга чейин орчундуулугун жоготпой келе жаткан эрежелерди бир ирет эске салды. Мамлекет башчысы тарабынан чыгарылган улуттук нарк насилге байланыштуу жарлыктардын маанисин жаштарга эң жөнөкөй турмуштук мисалдар менен жеткирди. Эненин курсагындагы бала 6 айга жеткенде кыргыз айылдары жер таянып туруп калат. Мурдагыдай ордунан туруп кете албай калат экен. Жүктүү айылдын боюндагы бала 6 айга жетип, кулагы ачылып, дабышты угуп, эненин мээримин үйдөгү күлгөн сөздүн баарын угат экен. Мына биздин наркыбызда ошол аксакал эч кандай бүгүнкү күндөн билими жок. Айтып атат, сөзүңөрдү оңдогула, курсактагы баланын кулагы ачылыптыр. Жакшы сөзгө өткүлө. Тил улуттук биримдиктин негизи деген мамлекеттик катчы ойдун туура айтылуусу менен пайдалануусунун маанилүүлүгүнө токтолду. Кыргызстан ар түрдүү этностордун башын бириктирген көп улуттуулугу менен өзгөчөлөнөт жана ал улуттардын эне тилине сый менен мамиле кылат. Бүгүнкү күндөгү өлкөдөгү тил саясатындагы тилди манастын үчилтегин баарын сактап калалы деп аракет кылабыз. Дүйнө элдеринин дүйнөдө көптөгөн чыгармалар бар. Ошонун ичинен манас эмнеси менен айырмаланат. Биринчиден китепке жазбай, кагазга түшүрбөй, оозеки жеткирген. Көкөтөйдүн ашы Тайторну чабуу, тал чоку деген окуялардын баары мында 1000 жылда айткан. Бүгүн дагы ошол айтылып келе жатат. Миллион сапты ушу күнгө чейин бирин коротпой, көбөйтсө көбөйтүп алып келаткан касиет бул бизде эле. Силердин жана менин өлкөмдө эле.
Пикир алышуу жаштарды кызыктырган суроолор менен коштолду. Ушул бекерди сүйүүсү үчүн, бекер үчүн чалып büyüsü үчүн кайсы ошол сабактарга басып жасап окушубуз керек болот. Негизи эле кеңири билим алган адам түшүнүгү кенен болот. Кеңири билим алган болот. Окууга умтулган адам, физика, география, адабият, башка өлкөлөрдүн адабиятын билген адамдын дүйнө таанымы, ченеми, билими терең адамдар, ал эч качан өзүнүн улуттук дилин, абийдин, уятын барын сактай алат деп айтат. Уюштуруучулар менен катышуучулар форум өз максатына жетти дейт. Жеке менин пикиримде мен өзүм үчүн чындыгында мыкты деңгээлде өттү да. Биз өзүбүз тарыхчы болгончо, мен кесибим тарыхчы болгондуктан, мен дагы тарыхта ал элек маалыматтарды бүгүн агайдын форумунан ала алдым деп ишенем. Өзүбүздүн тилибизди сакташыбыз керек экендигин түшүндүм. Кыздарыбыз, үрп-адаттарыбызды сактап, мындан кийин дагы ушул үрп-адаттарыбызды, салттарыбызды башка элге жайылтууга аракет кылышыбыз керек экендигин. Жаштар форуму жаш ойлоп табуучулардын көргөзмө жарманкеси менен коштолду. Тоолуу Каракулжа районунда чоңойгон Тимурлан жаратылышка терс таасир этүүчү калдыктарды кайрадан иштеп чыгууга болот дейт. Айылын аралап аккан Тар дарыясына кичи ГЭС куруу ниетин билдирди. Калашкалар канча жүздөгөн жылдарда чейип, анда дагы абага кандай бир химиялык жаман абаларды заттарды чыгарып берет да, ошолорду бакалашка биз экинчи өмүр берип, бакалашкадан кайра шүпүргө жасап алсак дагы адамдарга өтө сонун проекти болот да. Форум Ош шаарында жашап, билим алып жаткан жаштардын суранычы менен уюшулган. Жаш муундун өкүлдөрү өткөн жылы Ошто өткөн Куттуу эл форумунан кийин мамлекеттик катчы менен жолугушуу ниетин билдиришкен. Миргүл Бокошова, Жол Айбашев, Ала Той 24, Ош шаары. Кыргызстанда эмгекти коргоого багытталган 1 айлык башталды. Анын алкагында министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров менен эл аралык эмгек уюмунун өкүлдөрүнүн катышуусунда иш-чара уюштурулуп, өлкөдөгү эмгекти коргоо боюнча абал талкууланды. Улуттук статистика комитетинин маалыматы боюнча республикада экономикалык активдүү калктын же жумушчу күчүнүн саны 2.680.000 адамды түзөт. Тагыраагы өлкө калкынын 36% иштейт. Былтыркы жылдын жыйынтыгы менен 103.000ден ашык жумуш орну түзүлсө, анын 95.000 туруктуу жумуш менен камсыз болгон. Дал ушундай иштөө шарттарын туруктуу жакшыртуу эмгекти коргоодогу социалдык өнөктөштүккө негизделүүгө тийиш. Мындай маселе өкмөттүк деңгээлде талкууланып, эмгек рыногундагы учурдагы кырдаал жана өлкөдөгү кызматкерлердин иш жана жашоо шарттарын жакшыртуу мүмкүнчүлүктөрү белгиленди. Бүгүнкү жолугушуубуздун башкы максаты эмгекчил жарандарыбыздын укуктарын коргоо, татыктуу иш менен камсыз кылуу, мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү, социалдык коргоону чыңдоо маселелери. Министрлер кабинети эмгекке байланышкан бардык принциптерди карманат жана иш алып барат деп ишендирип кетем. Ошондой эле мен бүгүнкү күндө ратификацияланган эл аралык конвенцияларга ылайык эмгекчилердин негизги укуктарын аныктаган жаңы эмгек кодекси иштелип жаткандыгын белгилеп кетем. Эл аралык эмгек уюму бул жаатта жумуш шарттарын жакшыртуу жана кызматкерлерди социалдык коргоо боюнча чараларды иштеп чыгууда Кыргызстанды колдоого даяр. Уюм түзүлгөн учурдан тартып эмгек шарттары олуттуу өзгөрүлүп, жаңылангандыгына карабастан кандай гана өндүрүштүү болбосун, дүйнө жүзүндө коопсуздук темасы дагы деле болсо актуалдуу бойдон калууда. МОД аккумулирует знания. Эл аралык эмгек уюму мамлекеттер тарабынан өздөрү ратификациялаган эл аралык эмгек ченемдеринин колдонулушун дайыма көзөмөлдөп турат. Электөө өз кандайдыр бир олуттуу деңгээлде өкмөттөрдүн мезгил менен берген баяндамаларына негизделет. Кыргызстандагы мындай отчетторду үзгүлтүксүз берип турат. Ал эми мындай биргелешкен иш-чаралар кызматкерлердин эмгек укуктарын жана кызыкчылыктарын коргоо жаатындагы өнөктөштүктү бекемдөөдөгү маанилүү кадам болуп калат. Эмгек мыйзамдарын көзөмөлдөө кызматынын маалыматы боюнча Кыргызстанда жылына болжол менен 100дөн ашык күтөлбөгөн кырсык катталып, алардын 1/3 көбү өлүм менен аяктайт. Өзгөчө тоо кен тармагында курулуш, транспорт жана энергетика чөйрөлөрүндө жаракат алуу коркунучу жогору. Кээ бир иш берүүчүлөр бар, алар өздөрү бизге кайрылышып, ушул бизге жардам бергиле, инструкцияларды жанагы коопсуз жумуш боюнча инструкцияларын өздөрү бизге даярдап келишип, биз аларды карап чыгып, ушу эмгек мыйзамына дал келеби, дал келбеби, ал ошондой иш берүүчүлөр да бар бизде. Тилекке каршы эч кандай эмгек келишимин түзбөстөн да жумушка алган иш берүүчүлөр бар да. Ошол эле учурда иш учурундагы кырсыктуу жагдайлардын алдын алуу, кызматкерлердин өмүрүн жана ден соолугун сактоо боюнча аракеттер күчөтүлгөн. Кырсык болгон учурда эмгекчилердин укуктары корголуп, иш берүүчүлөргө социалдык камсыздандыруу милдети коюлган.
Айжан Омолдошова, Рыскелди Көкүлбеков, Ала Тоо 24. Султан Ибраимов атындағы Ош улуттук драма театры 20 жылдан бери алгачкы ирет Борбор калаага гастролдоп келди. Чыгармачыл жамаат Бишкектин театр сүйүүчүлөрүнө 6 спектакль сунуштайт. Анын бири тарыхый чыгарманын негизиндеги Кулан пьесасы көрөрмандарга тартууланды. Ормонхандын жанынан артык жакшы көргөн Кулан аттуу эрке кызы төрөлгөндөн баштап атасына боор тартып эркелеп өсүп, хандын батасы менен эрктүү, баатыр, кайратман кыз болуп чоңоет. Кулан эрезиге жеткенде ага Боронбай би уулуна куда түшүп келгенде атанын жүрөгү селттеп, кыздын кемчилиги аздектеп чоңойтсоң башка бирөө алып кетет тура деп кейиген жери бар. Ошол убактагы доорду чагылдырыш үчүн бизге өтө көп изденүүгө туура келди. Себеп дегенде бул Ормонхандын өлүмү менен ошол кыргыздардын ошол бугу сарбагычтын ынтымагы анан ушул ынтымак күчөйт да. Ошон үчүн мен бул спектакльде ошол Ормонхандын өзүнүн кызы Кулан жөнүндө көбүрөөк болот. Тарбиялык мааниси чоң спектакль деп айта алам. Анткени ушунчалык азыркы доордо, азыркы биздин заманда дегенде бир турмуштун оюш кыйышына, турмуштун кичине бир татаалдыгына чыдабай көптөгөн кыз келиндер, көптөгөн үй бүлө бузулуп жатат да. Дагы бир ирет кулдук айтам, баатыр. Болдугун Кудайга кыз баланын тагдырына ойлонбой кое албайт экенсиң, бийим. Быйыл Султан Ибраимов атындагы Ош улуттук драма театрынын 50 жылдыгы белгиленүүдө. Юбилейдин алкагында чыгармачыл топ Борборго 6 спектакль, 1 концерт менен 1 жумалык гастролго келген. Театрдын жамааты тарыхый чыгарманы сахнага алып чыгууда көп изденип, жыйынтыгында кыз баланы үй бүлөдөгү орду боюнча турмуштук сүртүмдөрдү элге тартуулады. Дегеле кыргыздын турмушундагы кыз баланын бой жеткени, анын дагы сезимдери жөнүндө, ошол эле убакта анын салт сана, нарк насил бардыгын камтып кеттим эле ошо чыгармада. Ормондун эми өлүү чыгарса, тирүү чыгарса, тирүү койсок, эртең эле буура болуп төрөбүз тургандай. 1,5 сааттык спектакльде Ормонхан көзүнүн карегиндей көргөн 5 көкүл кызын турмушка узатып, аягында кудалардын колунан ажал тапса да, кызы Кулан кайраттуулугу менен азадан кийин кайын журтуна кайтат. Кыска убакыт аралыгында көрөрмандарга руханий азык тартуулаган жамаатка алакан ысыганча кол чабылып, алкышка арзыды. Рахмат Ош драма театрында кызматкерлерине дагы артисттерибизге. Анткени президенттин буйругу менен быйыл Ормонхандын ушу 220 жылдыгын сентябрда биз белгилейбиз деп атабыз. Сорук комитетибиз да бар. Мына ошолордун алгачкыларынан болуп сиздерге терең биз ыраазычылыгыбызды билдирип атабыз. Мындан ары дагы колубуздан келген материалдык жактан дагы жардамдарды биз аябайбыз. Зарплаталарды дагы мына жакында ушу спектакльдерди, сценаристтерди, режиссерлорду дагы колдойлу деген бир топ программаларды турмушка ашырган атабыз. Театрдын жарым кылымдык тарыхында көптөгөн спектакльдер коюлуп, бир нече артисттер эмгегинин өзүрүн көрүп, мамлекеттик деңгээлдеги жана эл аралык сыйлыктарга ээ болгон. Жыл аягына чейин дагы бир топ чыгармалар менен өлкө кыдырган турнелер өтөт. Элиза Нурматова, Бекжан Токтосунов, Ала Тоо 24. Бүгүнкү программабыз мына ушундай кабарлардан топтолду. Алдыдан аба ырайы тууралуу маалымат алып аман туруңуздар.